7 каналдын берүүлөрүн Түз эфирде кабар маалымат программасы улантат. Студияда мен Шаргазы Турдукулов. Саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктар топтомунан кыскача таанышып алыңыздар. Бүгүндөн тартып Кыргызстандын аймактарындагы 1,5 миңдей мектепте окуу кадимки тартипте жүргүзүлө баштады. Калган мектептер окууну онлайн ыргакта улантышат. Фокустан бир оор мугалим техничке бирөө орса, биз сөзсүз чара көрүп токтотуп турабыз, бирок сабакты алып барыш керек. Президенттикке шайлоого катышуу үчүн 11 талапкер БШКга арыз жазды. Алардын арасында артында бир топ мыйзамсыз иштери барлар дагы бар. Мени кереги жок. Мындай судить этип, обсуждать этип, оценивать этип, оскорблять этип мени керек эмес. Жапыкеевдин ашканасына конокко барган Текебаев эмнени көздөп жатат? Сыймык үйүнө конокко чакырып, атактуу өзүнүн кухнясына. Электр энергиясы менен көмүрдүн баасы жарышкандай асман чапчып кымбат болууда. Электр жарыгынын баасы жаз айында арзандайбы? Оору басаңдабай эпидемиологиялык абал курч бойдон калууда. Жугуштуу тумоо жуктурган бейтаптардын арасында абалы өтө оор дегендердин саны күн санап көбөйүүдө. Кече 141 болсо, бүгүн 158ге жеткен. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 3800дөн ашуун адам вирус менен күрөшүп жатат. Адистер анализ тапшырбай илдетке чалдыгып, үйдө жаткандар мындан да көп болушу ыктымал экенин айтып жатышат. Соңку бир сутка ичинде вирустагы 3 кишинин өмүрүн алды. Бир күндө дагы 400 кишиден жаңы аныкталды. Алардын 4-өсү ак халатчандар. Илдет жугузуп алгандардын расмий эсеби 64360 адамды түздү. Анын 55306сы сакайган айтылды. Бир күндө 532 адам ооруканалардан айыгып чыкты. Сутка ичинде жуктургандар Бишкек шаарында 97, Ош шаарында 16, Чүй облусунда 56, Ош облусунда 35, Талас облусунда 19, Нарын облусунда 3, Ысык-Көл облусунда 59, Жалал Абад облусунда 78, Баткен облусунда 37 учур катталган. Учурда пневмонияны козгой турган коронавирус илдети менен ооруканада жаткандардын 948и оор абалда, 158и өтө оор абалда жатат. Оору басаңдабай той аштан вирусту жугузгандар көп катталууда. Мындан улам министрлик жалпы элге кайрылып, той үчүн айылдан шаарга келбей турууну суранды. Өлкөдө азырынча күндүзгү стационарлар иштебейт. Азыркы тапта коронавирус болгон бейтаптарга медициналык жардам көрсөтүү үчүн 2 оорукана даярдалып жатат. Вице-премьер эгер бейтаптардын саны көбөйүп кетсе, анда мектептерде даярдалган күндүзгү стационарлар ачыла турганын белгиледи. Ошондой эле саламаттык сактоо министрлиги илдетке кабылып ооруканага жаткан бейтаптар 1 да сом төлөбөй бекер дарыланышат деп расмий билдирди. Статистика боюнча учурда вируска чалдыккан 3347 бейтап стационарда, 3850 киши үй шартында медициналык жардам алып жатат. Бул вирус лабораториялык ыкма менен аныкталгандардын расмий статистикасы. Дарыгерлер анализ тапшырбай илдетке чалдыгып, үйдө жаткандар мындан көп болушу ыктымал экенин айтып жатышат. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду медицина кызматкерлерине октябрь айы үчүн 145 миллион 613 миң сом төлөп берди. Компенсация коронавирус менен күрөшкөн 7722 медикке октябрь айындагы эмгеги үчүн берилген. Эске салсак, сентябрь айында өкмөт коронавирус менен күрөшкөн медиктердин компенсациясын төлөө үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна 540 миллион, ал эми саламаттык сактоо министрлигине 100 миллион сом бөлгөн. Бул каражат республикалык бюджеттен 2020-жылдын аягына чейин деп берилген. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7 канал, Ош. Бүгүндөн тартып Кыргызстандын аймактарындагы 1,5 миңдей мектепте окуу кадимки тартипте жүргүзүлө баштады. Калган мектептер окууну онлайн ыргакта улантышат. Илдет аз катталган аймактарда жана окуучусу аз сандуу билим уяларында толук кандуу мектепте окууга уруксаат берилген. Анткени менен эпидемиологиялык абал оор болуп тургандыктан өлкөдөгү ири шаарларда мектептер ачылган жок. Теперь читаем новые слова. Кто читает новые слова?
8 айлык тыныгуудан кийин мектептерде сабактар ушундай тартипте башталды. Аралыкты сактоо, бет кап кийүү, колду бат-баттан жууп туруу талаптары коюлган. Сузак районундагы номер 75 Улукбек атындагы орто мектепте сабактар башталганы менен окуучулар агылып келген жок. Окууга катышуу класстарда 50%га да жетпейт. Жагдайдан кооптонгон айрым ата-энелер балдарын мектепке дагы жөнөткүсү жок. Кээ бир окуучуларда башка себеп. Башында нема форма талап кылмаганбыз. Буга чейин биз ар бир балада уюлдук телефон болуш керек деген талапты койсок, эми мектеп формасын талап кыла баштайбыз. Ошондуктан ата-энелер балдарына кийим-кечек алганы жетишпей калышты. Эртеңден баштап сабакка катышуу жакшыра баштайт деп ойлойбуз. 700дөй бала билим алган бул мектепте 1-5, 9, 11 класстарга гана мында келип окууга уруксат берилген. Калган класстардын окуучулары аралыктан окууларын улантып жатат. Окуучуларга коргоочу каражаттарды ата-энелер камсыздаса, мугалимдер мектепке жана өздөрүнө сатып алышкан. Антисептик васиталарды класс жетекчилер менен ата-энелер өзлөрү gaplashildi. Шулар оркалуу Ар бир класска ата-энелердин жардамы менен дене табын өлчөй турган термометр жана антисептик сатып алдык. Мугалимдер бет кап жана каражаттарды өзүбүз сатып алдык. Сырттан бизге эч нерсе берилген жок. Окуучулар үйлөрүнөн алып келип жатышат. Кыргызстанда эң алгач коронавирус катталып кезегинде оорунун очогу болгон Сузак районунда 106 мектептин 44-ü окуучулар үчүн эшигин ачты. Жергиликтүү бийликтин сунушу менен илдет аз катталган айылдар тандалып алынган. Бардык ошол ачылган мектептер боюнча текшерүүлөр жүргүзөт. Ошонун катарында биздин райондук билим берүү адистери да жүрөт. Эгерде талаптар аткарылса, мындан жана иштей берет. Эгерде талаптарга толук аткарылбаса, же болбосо ошол айылда жана оорулардын белгилери, симптомдору болсо, кайрадан жабууга туура келет деп атайын ушундай штабтан жетип чыгышты. 11 ноябрдан тартып Кыргызстандагы 1489 мектепте экинчи чейректи реалдуу окуу шартында баштаганга уруксат берилди. Булар негизинен аймактарда ачылды. 669 мектепке уруксат болгон жок. Анын ичинде Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларында окуучулар кайрадан аралыктан окууну улантышат. Анткени чоң шаарларда эпидемиологиялык кырдаал жакшы эмес. Бишкек шаары, Ош шаары окубайт. Санитарный режим уруксат берген жок. Эч ким окубайт. 1-класстан Чуй областына 1-класстарга эле жалпы уруксат берилди. Панфилов районго берилген жок. Панфилов район окубайт. Талас нарын окуп атат. 1-класстарды киргизип атат. 2 жуманын ичинде билим берүү тармактагы мекемелердин жетекчилери адаптация болот ушул системага. Кирип 2 жуманын ичинде таза чыкса, birden классты кошуп ошо реалдуу режимге чыгабыз. Бирок мониторинг жүрөт, дагы айтып коеюн. Кокустан бир оору мугалим техничке бирөө ооруса, биз сөзсүз чара көрүп токтотуп турабыз. Бирок сабакты алып барыш керек. Орто мектептер быйылкы жылдын 16 апрелинен тартып жабылып, окуучулар онлайн аралыктан окууга өтүшкөн. Жекеменчик бала бакчалардан башкасы азырда жабык турат. Башка мектептерге окууга уруксат берүү жагдайга карап 2 жумадан кийин аныкталат. Руслан Калматов, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Жалал Абад облусу. Кыргызстандыктарды чет жака мыйзамсыз жолдор менен жөнөтүү боюнча канал аныкталды. Ички иштер министрлигинин маалыматында экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы кызматка таянып маалымдагандай, жумушка орноштуруу менен алектенүүчү жеке агенттиктердин биринин кызматкерлери кыргыз жарандарын Перс булуңундагы өлкөлөргө мыйзамсыз жолдор аркылуу жөнөтүп жүргөн деген шек бар. Милиция ал агенттик чет жака жумушка орноштурууга уруксат берүүчү документи жок иштеп жүргөн деп эсептейт. Факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодекстин мыйзамсыз миграция уюштуруу деген беренесинин негизинде каттоого алынып, агенттиктин жетекчисине шектүү экени тууралуу кагаз тапшырылды. Кыргызстанда жумушсуздук социалдык экономикалык негизги көйгөйлөрдүн бири. 6,5 миллион калктын 2,5 миллионго жакыны эмгекке жарамдуу, алардын арасынан 200 миңге жакыны жумушсуз.
Жалал-Абадта милиция кызматкери 30 000 сом пара алып жаткан жерден колго түшүрүлгөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 11 ноябрда кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда Жалал-Абад облусунун Сузак районунун ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын кызматкери УКМКнын жана милициянын биргелешкен ыкчам издөө иштердин алкагында кармалды. Ал жергиликтүү тургундан жакын тууганына карата кылмыш ишин токтотуу үчүн $1000 талап кылган деп шек саналууда. Жаза кодекстин 326 беренеси пара талап кылуу боюнча катталып кармалган адам Жалал-Абад шаарындагы убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Казакстан жана Өзбекстан мамлекет башчылары Садыр Жапаровду Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышып жаткан үчүн кубанычта экенин билдирип, ийгилик каалады. Кечээ өлкө президентинин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмунун онлайн жыйынына катышып сөз сүйлөдү. Жыйында Садыр Жапаров өлкөдөгү туруктуу кырдаал боюнча азын-олак маалымат берип, мындан ары бардык милдеттерди жүзөгө ашырууга сөз берди. Ошондой эле өз сөзүндө Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу соода алакасынын өсүүсүнө шарт түзөрүн белгиледи. Коңшу мамлекеттердин башчылары Садыр Жапаровго куттуктоо сөзүн узатып, ийгилик каалашты. Президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров кечээ Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешине катышты. Пандемиялык кырдаалга байланыштуу иш-чара видеоконференция форматында өттү. Саммитте президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров өлкөдөгү абалдын туруктуулугу жөнүндө маалымат берип, бийлик органдары штаттык режимде иштеп жатканын билдирди. В октябре текущего года в Кыргызстане произошли известные вам события. Октябрь айында парламенттик шайлоонун жыйынтыгына болгон элдин нааразылыгынан байланышкан окуя болуп өттү. Элдин талабынын негизинде мурдагы президент өз ыктыяры менен отставкага кетүү чечимин кабыл алды. Парламент анын отставкасын кабыл алды жана менин указым менен ага экс-президент макамы ыйгарылды. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган бардык укуктар жана жеңилдиктер берилди. Бийлик бардык мыйзамдарды сактоо жолу менен тынч өткөрүлүп берилди. Учурда Кыргызстанда абал туруктуу, бийликтин бардык бутактары легитимдүү. Ал эми аткаруучу органдар штаттык режимде иштеп жатышат. Кыргызстан тарап ШКУга мүчө мамлекеттерге өлкө үчүн оңой эмес күндөрдө колдоо көрсөткөнү үчүн ыраазычылык билдирет. Жыйынга төрагалык кылган Россия президенти Владимир Путин кесиптешинин маалыматына ыраазылык билдирди. Ошондой эле өлкөдө туруктуулук болушуна чын дилден тилек кылаарын айтты. Ситуация, как вы сказали, в Кыргызстане стабильная. Абал сиз билдиргендей туруктуу экендигин айтып өттүм. Бул Кыргызстанга акыркы жылдары жетишпеген нерсе эле. Саясатта туруктуулук болбосо өлкөдөгү экономикалык жана социалдык бир дагы маселени чечилбей турганы бизге белгилүү. Сиз айткан туруктуулук бекем жана көпкө созулуп, мамлекеттин экономикасынын өнүгүшүнө кызмат кылышын чын дилден каалайбыз. Садыр Жапаров ошондой эле Кыргызстан эл аралык милдеттенмелерин жана макулдашууларды так аткарарын баса белгиледи. Коронавирус пандемиясына каршы күрөшүүдө көмөк көрсөткөн мамлекеттердин башчыларына ыраазылык билдирип, мамлекеттер аралык экономикалык жана маданий байланыштарды өнүктүрүү курсун уланта берерин билдирди. Россиянын президенти Владимир Путин Садыр Жапаровдун инфраструктуралык долбоорлорго көңүл буруу боюнча сунуштарына комментарий жасап өттү. Между Кыргызстаном, Россией, Китайской Народной Республикой. Кыргызстан, Россия жана Кытайдын ортосунда конкреттүү долбоорлор бар. Мен сиз айткандай саясаттагы ыраттуулук иш жүзүнө ашаарына үмүт артам. Россия сиздерди өзгөчө, сиздердин мындай маанайдагы умтулууларды колдоо үчүн бардыгын жасайт. Жыйындын жүрүшүндө коңшу мамлекеттин президенттери Садыр Жапаровду саммитке катышып жатканын белгилеп, ийгилик каалашты. Среди нас находится исполняющий обязанности президента Кыргызской республики Садыр Нургожаевич Жапаров, принявший на себя ответственность за судьбу братской нам страны в период политического кризиса. Рад видеть уважаемого Садыра Нурхаджаевича Джапарова на нашем саммите. Узбекистан, как ближайший сосед и стратегический партнер, всесторонне поддерживает братский народ Кыргызстана в его стремлении к мирному развитию и благополучию. Албетте, теге биздин республиканын тез аранын ичинде баягы стабилдүүлүккө түшүп, мыйзамдуу теге жолго түшүп, өнүгүп кетишибизди бул шостун мүчөлөрү сөзсүз каалайт, тилектеш, колунан келген жардамдарды мен оюмча теге берет. Иш-чаранын соңунда бир катар документтер кабыл алынды. Келерки жылы Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынында төрагалык кылуу Тажикстан мамлекетине берилет.
Белгилей кетсек, Шанхай кызматташтык уюму 2001 жылдын 15 июнунда Кытайдын Шанхай шаарында түзүлүп, ага Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Орусия, Өзбекстан, Тажикстан өлкөлөрү келген. Кызматташтыктын негизги багыттары экономикалык кызматташууну өнүктүрүү, энергетикалык өнөктөштүк, илим жана маданият жаатында биргелешкен аракет, ошондой эле терроризм, сепаратизм, экстремизм жана наркотрафик менен күрөшүү болуп саналат. Учурда уюмга Индия, Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Пакистан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстан мамлекеттери кирген. Ал эми Ооганстан, Белоруссия, Иран, Монголия өлкөлөрү байкоочу мамлекет макамына ээ. Мээрим Ташыбекова, Улукбек Абдиев, 7 канал, Бишкек. Президенттикке шайлоого катышуу үчүн 11 талапкер Борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазды. Алардын арасында артында бир топ мыйзамсыз иштери барлары дагы бар. Бектур Асанов да президент болууну эңсегендердин бири. Ал өлкөдөгү саясий кырдаалды туруксуздаштырууга аракет кылган деп соттолгон. Соттуулугу жоюлбаса да ажы болом деген кыялы күч. Ошондой эле 2010 жылдагы Ош окуясынын уюштуруучусу Кадыржан Батыровду ачык колдогонун көпчүлүк айтып келишет. Кабарчыбыз толугураак айтып берет. Президенттик шайлоого катышуу ниетин 11 талапкер билдирип, шайлоого катышуу үчүн БШКга арыз жазышкан. Алардын арасында соттуулугу жоюла элек Бектур Асанов дагы бар. Бектур Асанов өлкө ичинде саясий кырдаалды туруксуздаштырууга аракет кылган деген айып коюлуп, УКМК тарабынан кармалган. Азыркы күнгө чейин ал соттон актале элек, бирок өзүн президенттикке талапкер кылып көрсөтүүдө. БШК соттуулугу бар адам талапкер боло албастыгын билдирди. Талапкер болуп, соттуулугу бар киши, соттуулугу мыйзамда көрсөтүлгөн жолдор менен алып салынбаган же болбосо непогашенный, не снятый судимость менен талапкер боло албайт. Бектур Асанов жогорку кеңештин депутаты, Пакистанда элчи болгон. 2010 жылдагы Кыргызстандын түштүгүндө болгон Кандуу калабада Жалалабад облусун башкарып турган. 10 жылдагы окуяда башаламандык уюштурган Кадыржан Батыровду колдогон деген сөздөр байма-бай айтылып келет. Жолдош губернатор, токтотуңуз эми. Сиздин Кадыржанды колдоп жүргөнүңүз элдин бардыгы билет. Эмне актанып атасыз бу жерде? Апа-пакай болосузбу? Элдин бардыгы билет. Далилдеп турбайбы кинодо? Честно да имеет, в конце до концов. Пожалуйста. Элге барсаңыз, эл далилдеп берет. Бу жерде неме кылбай. Айтыңыз. 2010 жылдан бери президенттик парламенттик шайлоодон жолу болбой келе жаткан Мадумаров бул жолу да багын сынап көрмөй болууда. Ажоону эңсегендердин бири көпчүлүккө өзгөчө кылык жоруктары менен белгилүү Нурлан Мотуев да бар. Мотуев акыркы учурларда саясаттан алыс болуп, ырчылык менен алектенип жүргөн. Ал эми өзүн Кудай деп эсептеген Арстанбек Абдылдаев да президенттикке ат салышууда. Ал президенттик шайлоого катышсам сөзсүз жеңем деген дымактуу ою бар. Ааламдан бир адам буйрулуп келген, бул Арстан Алай. Мына мен өзүмдү жаңы Кудаймын деп чыктым. Анткени аалам менен байланыш алам, 4 жашыман баштап көрүнүш көрөм. Мени кереги жок. Мындай судить этип, обсуждать этип, оценивать этип, оскорблять этип мени керек эмес. Мен ааламдын бергенин гана айтып чыгам. Жакында эле спикерликтен кеткен депутат Канат Исаев быйылкы парламенттик шайлоонун мыйзамсыз өтүшүнө себепкер адамдардын бири. Исаев Токмок шаарындагы автобекетти, мамлекеттик китепкананы мыйзамсыз саткан жана өлкөдө башаламандык уюштурууга аракет кылган деген күнөөлөр боюнча абакка отуруп чыккан. Ал эми айрым талапкерлер жөн гана элдин көзүнө көрүнүүнү максат кылгандай талапкерлигин коюшкан. Жарандык коомдун өкүлдөрү, саясий ишмерлер президент болууну соодага айлантып, жөн эле талапкер боло бергендерге чектөө коюлса дешет. Жөн койсо, жаш балага окшоп эле арыз жазып алып анан соодалашып өтүп алышат экен да. Өзү деле билип турушат, президенттикке караандабай тургандарын делечи. Жөн эле ал өзүнүн атын чыгарышы, соодалаш, анысына 1 миллион сом күрөө коюш керек да. Анаяктан бияктан табып алыш менен каягында эле бир саясий чайкоочулук болот да. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышкысы келгендерден арызды 15 ноябрга чейин кабыл алат. Талапкер болгусу келгендер
арыз берген соң 7 декабрга чейин колдоочуларынан 30 миңден кем эмес кол чогултуп, документтерин даярдап, миллион сом өлчөмүндө шайлоо күрөөсүн коюшу кажет. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык мамлекет башчылыкка ат салышкысы келгендерди партиялар көрсөтсө болот же жаран өзүн өзү сунуш кыла алат. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал, Бишкек. 5 октябрдагы тополоңдун келип чыгышына Текебаев демилгелеген конституциянын чийкилиги дагы себеп болгону айтылууда. Менин болгон байлыгым, менин чынчылдыгымда, баскан жолум таза. Ошон үчүн эч кимден коркпойм деп айтып келген Текебаевдин үй бүлөсү 2010 жылдан берки кыска мөөнөттүн ичинде өтө таасирдүү бай адамдардын катарына кошулганы интернет тармактарында кызуу талкууланып жатат. Үйүнө конокко чакырып, атактуу өзүнүн кухнясына. Жакында эле депутаттык мандатын кайтарып алган саясатчы Өмүрбек Текебаев Финполдун төрагасы Сыймык Жапыкеевдин айтылуу ашканасына конокко барды. Видео интернетке тарап, учурда кызуу талкууга алынууда. Мындан кичине кошулат, мындан кошулат, мындан бул облепиха. Бул жер мен айткандай тарыхый жер. Октябрь революциясынын штабтарынын бири. Бул жерде Сыймык жалындуу сөздөрү менен элди көтөрүп, жеке бийлик орнотууга каршы элди топтой алды. Ошол убакта пропагандисттер Сыймык элиталык батирде жашап жатат дечү эле. Мен бүгүн келип көрүп отурам, кадимки эле эконом класстагы батир экен деп айтканын угууга болот. Текебаев эмне үчүн ошол убакта Жапыкеевди колдоп, учурунда ашканасына барган эмес деген кептер айтылууда. Кайра 5 октябрда ушундай элди көтөрүлүш болуп, Жапыкеев азыр ошо Финполицияга төрага болуп отургандан кийин өзү айткандай ол баягы бир кезде шайлоонун алдында 1 ай мурун эле таштап кеткендер кайра келишип, жана өзү айткан кытайский калпактарды алып келишип, кызмат сурап, жагынып башташты да. Бул жалгыз эле Текебаевге эмес, бардык саясатчыларга тийиштүү касиет. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев 2017 жылы көрсөткөн декларациясында 138.676 сомдук киреше тапкан. Андан сырткары декларациясында турак жайы бар экени көрсөтүлгөн, бирок анын аянты боюнча маалымат киргизилген эмес. Өмүрбек Текебаевдин аялы Айгүл Текебаеванын атына 150 миллион сомдон ашуун кыймылсыз мүлк катталган. Алар Бишкектен Фрунзе көчөсүндө жайгашкан номер 402 үй, анын жер аянты 718 чарчы метрди түзөт. Курулуштун аянты 517,7 чарчы метр. Имараттын базар баасы 50 миллион сомго барабар. Орто Сай ВИП шаарчасындагы жайгашкан Хан сарай, анын аянты 600 чарчы метр. Пайдаланууга бериле элек бул сарайдын базар баасы 20 миллион сомго барабар. Бишкектин Бөкөнбаев көчөсүндө жайгашкан номер 11 элиталык үйдөгү 24 жана 121 батирлери аянты 121 жана 121,9 чарчы метрди түзөт. Алардын базар баасы 10,5 миллион сомго барабар. Бишкектин Баетов көчөсүндө жайгашкан номер 74 үйдөгү 19 батир аянты 64,1 чарчы метр, базар баасы 5,5 миллион сомго барабар. 2015 жылы алынган унаа токтоочу жай, анын базар баасы 1,5 миллион сомго тете. Токтогул районунун Жаңы жол айыл өкмөтүнө караштуу Чычкан капчыгайындагы Таштам кафеси аянты 1000 чарчы метрди түзөт. Курулуштун аянты 76,8 чарчы метр. Акыркы жылдары массалык маалымат каражаттары айлыктан айлыкка жашаган депутаттын жүзүн ачты. Эгемендик алгандан бери жалаңгана депутаттык креслодон түшпөй келе жаткан Өмүрбек Чиркешевич жогорудагы байлыктарды кантип топтогонуна түшүндүрмө бере алар бекен. Соңку учурда жарыяланган экономикалык амнистиядан кооптонуп, Текебаев азыр коргонууга өткөнүн кыйтып жатышат. Ага далил катары Жапыкеевдин ашканасына өргүлөп барганын жөө келтиришүүдө. Эске салсак, буга чейин деле Текебаев актангандай болуп, өзүнө караштуу телеканалдардын журналисттерин алып үйлөрүн көрсөтүмүш болгон жайы бар. Эми Текебаевдин сөзүнө ишенсек, аны чоң ишкердик жасаган аялы багып аткан экен. Кирген конституцияны Текебаев жазган, эми ара жолдо мындай таштап салганы туура эмес да. Анан мен ойлойм, Текебаев мына башында келгенде бир принципке туруп, аягына чейин каршы турбай көп жерден баягы өзүнүн кызыкчылыгына жараша иш кылып жиберип атат.
Өзүн Конституциянын атасы катары санаган Текебаев өзгөчө 2015 жылы парламенттик шайлоодо байыды дешет. Алдыңкы тизмедеги алтын орундарга барган талапкерлер өз каалоолору менен $500,000 эсептеп бергенин партиялаштары айтып жүрүшөт. Партиялык система келечекте чоң бизнеске айланат деп учурунда айткан Текебаевдин сөзүнө күбөлөр бар болгону менен бул сөзүн мойнуна албай, биздин сурообузга теригип кеткен жайы бар. Өрбек Ширкеевич, бирок сиз ошол эле кезде партиялык система бул чоң бир келечекте бизнес болот деп айтканыңыз бар да. Мен антип айткан эмесмин. Ошону ким айтты жанагы? Массалык маалымат каражаты. Жок, бирөө айтты. Бирөө бар да. Массалык маалымат каражаты деген бул адреси жок нерсе да. Текебаевдин жогорудагыдай шек жараткан кадамдары болгону үчүн Жапыкеевке күнү түшкөн айтылып жатат. Эске салсак, Сыймык Жапыкеев ашканадан видео берүүлөрдү көп таратып, бул интернет шоуну ашкана деп атаган. Акча жок адамдардын укугу тебеленип калды. Бул эмне себептен? Эмнеге бай, супер бай анан өтө низший слойго бөлүндү. Ал жерде түз эфирлерди өткөрүп, жарандарды биригүүгө жана коррупционерлерге каршы турууга үндөгөн. Учурунда 7-канал биринчилерден болуп, Жапыкеевдин демилгесин колдоп, маалыматты колдоо көргөзгөнү жалпыга маалым. Азыр ал экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматты жетектейт. Ажигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, 7-канал, Бишкек. Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын техникалык базасын жакшыртууга жана башка муктаждыктарына 300 миллион сом бөлүнөт. Бул тууралуу 11 ноябрда мекеменин жамааты менен жолугушууда президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчы Садыр Жапаров билдирди. Жапаров бул каражат бюджеттик эмес, булактардан алынарын айтты. Ал Улуттук Илимдер Академиясы музей эмес, кайнап турган ишмердүүлүктүн борбору болушу керек экенин белгилеп, бүгүнкү күндө илим менен коом бири-биринен обочолонуп жашап жатканын, илимий изилдөөлөрдүн көңүл борборунда экономика тармагы болушу зарылдыгын кошумчалады. Өткөн кылымдын 50 жылдарында негизделген Улуттук Илимдер Академиясы бир нече илимий институттан турат. Анын 40-ка жакын анык мүчөсү, 50дөн ашык мүчө корреспонденти жана 10го жакын чет өлкөлүк мүчөсү бар. Мекеменин ишинин натыйжалуулугу тууралуу сын пикирлер айтылып келет. Электр энергиясы менен көмүрдүн баасы жарышкандай асман чапчып кымбат болууда. Мындайда кыштан кантип чыгабыз? Бул сыяктуу наразычылыктар карапайым элдер тарабынан айтылып келет. Быйыл пандемияга байланыштуу калктын электрге болгон карызы жылдагыдан көп. Бул карыздар кыш мезгилинде 2 эсе жогорулашы мүмкүн. Калктын жалгыз үмүтү Жапаровдун энергияга болгон баа арзандайт деген сөзүндө калды. Кыш мезгили кирип келгенден тарта карапайым калкты оор үшкүртүп ойго салчу дагы бир түйшүк кошулат. Ал электр энергиясына болгон төгүмдүн 2 эсе көбөйүп кетиши. 72 жаштагы Айымбүбү Карыбекова жыгач отундарды жагып эптеп үйүн жылытуу менен убара. 100 жаштын кырын ашкан апасынын ден соолугу үчүн үйүн ар дайым жылуу кармашы керек. Мындайда электр энергиясын тамак бышыруудан ашыкча колдоно албайт. Анткени белгиленген чектен ашып кете турган болсо, төлөмдөрдү төгүүгө келгенде пенсиясы жетпей калышы мүмкүн. Бәргілі төлөй берсем, пенсиян бардығы кетіп қалады екен. Мен барып қана рейске барып айтайын десем, мана қол қоңышым жақшы бала, жөн қой айтпа дейді. Ол көріп-көрбейлі жазып кете береді. Ліптен сан бер, барғасы саны төлеп қойыңыз мәлі. Арзанырақ болуш керек та. Біздің айрықша қарапайым ел үшін. Бізге ұқсаған пенсионерлер бар. Бардығы өзүздө болуп атса, анан өзүзгө кымбат болуп атса, туура эмес? Гестердин бар жогу бизде болсо, ол чыккан электр энергияны за границага сатып атат, Өзбекстан, Казакстанга сатып, өзүбүзгө кымбат сатып атат. Азыр вообще карантин болупчу, элге кыйын болуп атат. Канат кырбайт менде. Ош электро ишканасынын маалыматына таянсак, быйыл калктын дебитордук карызы жылдагыга салыштырмалуу бир топ көбөйгөн. Бул өлкөдөгү кризис жана пандемияга байланыштуу деп болжолдонууда. Ош жана Баткен облустарында карапайым элдер электрден 100 миллион сом, ал эми өнөр жай ишканалары 123 миллион сом карыз. 95%га чейин бул калк абоненттери болуп эсептелинет. Негизинен бүгүнкү күндө Ош электр ачык акционерлик коомунун дебитордук карызы 375 миллион сомду түзөт.
2009 жылы Кыргызстанда электр энергиясына бирдиктүү тариф кабыл алынып, 1 сом 50 тыйын деп бекитилет. Ошол кездеги өкмөт кошумча 50 тыйынга жогорулашын атайын фонд түзүлүп, электр энергиясын өнүктүрүүгө сырттан карыз алынбайт, ички инвестиция болот деп түшүндүргөн. 2015 жылдын август айынан баштап баадагы 10%га көтөрүлгөн. 700 киловатт саатка чейин колдонгондор 77 тыйын, ал эми андан ашыкча иштеткендер үчүн 2 сом 16 тыйын деп бекитилет. Бул кырдаалды бийлик Казакстандан электр энергиясынын импорттолушу менен түшүндүргөн. Бирок андан бери бир топ жыл өтүп, тескерисинче Кыргызстан коңшу өлкөлөргө электр энергиясын экспорттой баштаган. Деген менен баа арзандаган жок. Мындан улам коомчулукта электр энергиясынын баасынын кымбаттыгына кызыктар тараптар барбы? Аталган тармакта баадан түшкөн каражаттарды сол чөнтөккө кымырган схемалар түзүлгөн деген күмөндүү ойлор жаралып келет. Убактылуу коюлган тарифтер ал бир чайкоочулардын, ошол дагы эле ошол урлардын коррупциялык баягы системаны башкарып аткандардын кызыкчылыгында эле болгонун айтып эле келатабыз. Тилекке каршы ошого альтернатива мындай программаны бүгүнкүлөр мындай сунуштай албай атат да. Бул орчундуу маселе президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун эл менен жолугушуусу учурунда дагы козголду. Анда тургундар жок дегенде белгиленген чектен кийинки 2 сом 16 тыйынды арзандатууну суранды. Ал эми Жапаров аталган маселе боюнча буга чейин эле баш катырып баштаганын, бул тармакты да аки чүкүсүнө чейин териштирип жөнгө саларын, ага убакыт керектигин айткан. Ошондо мүмкүнчүлүккө жараша жаз айларынан электрге болгон баа төмөндөрүн билдирген. Азыр деле алсак болот эле, бирок эл деген эл, мисалы мына ограниченияны алды дегенден кийин баягы экономить этип отурган эл көмүрдү таштап салып туруп бардыгыңар электр энергияга өтүп кетет экенсиңер. Анда уже трансформаторлор атылып, баягы эски араң иштеп аткан линиялардын баары күйөт экен. Трансформаторлор атылып кетет экен. Мына мен 10 чакта адис менен кеңештим. Ошондуктан муну эптеп ушул жаздан 30 жыл чыдадыңар, эми бир кыш чыдап кое болот. Эксперттер абалды Кыргызстан сууну туура жана сарамжалдуу пайдалана албагандыгы менен байланыштырат. Өлкө табигый ресурска бай болгону менен аталган тармакка көңүл бурулбай, суу коңшу өлкөлөргө текке агып кетүүдө. Тилекке каршы ошол биздин республиканын аймагында пайда болгон суулардын мына бир 15%ке жакынын гана Кыргызстан өзүбүз пайдаланабыз. Калганы табигый ошол жол менен мындай сырт кагып чыгып кетип атат. Миллиондогон киловаттарды ошол өндүрүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар экендигин билебиз. Но тилекке каршы ар кайсыл өкмөт, 30дай өкмөт Кыргызстан ичинде ушул гидроэнергетиканы максималдуу мындай рационалдуу пайдалануу боюнча бир программасы болгон жок. Электр энергиясына болгон бааны төмөндөтүүгө техникалык жактан да даярдык начар экендиги айтылууда. Энергия колдонуучулар көбөйүп, эски трансформаторлорго күч келиши мүмкүн деген таризде. Мисалга Ош электродо акыркы жылдары абоненттер 10 миңге көбөйгөн. Андыктан жыл сайын капиталдык оңдоо жана кышка даярдык иштери жүргүзүлүп келет. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош. Сузак районунда турак жайы өрттөнгөн үй бүлө акыркы 3 айдан бери боз үйдө жашап жатат. Жергиликтүү тургун турак жайын жыл сайын мамлекеттик камсыздандыруудан өткөргөнү менен аталган мекемеден колдоо алган жок. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму этиятсыздыктан жаралган өрт кырсыгы үчүн камсыздандыруу каралбаганын жүйө келтирет. Жагдайды толугураак кабарчыбыз айтып берет. Ушул жылдын сентябрь айында Сузак районунун Жалгыз Жаңгак айылында Жумабаевтердин турак жайынан өрт чыккан. Ал учурда үйдүн ээси жана жакындары короо жайында болгон эмес. Кырсыкты кошуналары байкап өрт өчүрүү кызматына кабарлашкан. Ой, эртең менен эле багымда атым окуган, кичине неберем десем эле бир малда кийин тарс эле деп үн чыгып атты. Мен ойлопмун, мен жолдо балдар ойноп аткан, ошо эми жаш балдар тарсалат эле, ага деле көңүл бөлбөппүн. Анан кийин эле балам чыкты залдан жүгүрүп аялыкка. Апа, кошунабыз үй өрттөнүп атпы. Деп эле жүгүрүп келдик. Күйөөм экөөбүз келсек, аяк бияктан элдер топтолуп калды. Алууну эч кандай эме боло албады. Өчүрө албадык балам. Өчпөй эметип койду. Пожарныйды күтүп турдук. Пожарный күйүп бүткөндөн келип калды пожарныйлар. Үйдүн ээси Райымбек Жумабаев айылына келгенче турак жайы күлгө айланып калган эле. Кошуналары айрым гана буюмдарды сактап калууга үлгүргөн. Мектепте күзөтчү болуп иштеп 4,5 миң сом айлыкка байланган алардын турмуш шарты жаңы үй курууга мүмкүнчүлүк бербейт. Жалгыз үмүтү мамлекеттик камсыздандыруу уюму болгон. 14-15 сентябрда келди. Өзүм барып чакырып келдим. Камсыздар менен кагазды көргөздүм. Анан келип сүрөткө тартып барып растап кетишти. Тилек деген бала WhatsApp-ан жөнөттүркө. Эмеден Ресбанктан шотуңду ачып туруп, ошо шотуң бизге жөнөттүр. Сага пул бөлүндү, беребиз деди. Анан ошо жок, дареги жок. Анан бир күн окуп тур, самопа жок.
Судебный эксперттер өзүнө өзү үйүн өртөп алды деп чыгарыптыр. Деген менен мамлекеттик камсыздандыруу уюму 1,5 ай убакыт өткөндөн кийин соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен каражат бөлүүдөн баш тарткан. Анын себебин айрым жагдайлар менен түшүндүрүшкөн. Бизге кандай учурларда төлөп берилет? Ушул жагын айтып кетсем, эгерде баягы электр зымдарынын кыска чоңусунан чыгып кетсе, эгерде кошунадан өрт чыгып биздин камсыздандырууга өтүп кетсе, ал деген эми баягы төлөлүп берген жатат да алчы. Анан кийин законда ошо 209 законда жазылып атат, эгерде өзүнүн этиятсыздыгы менен же болбосо үтүктү иштетип туруп анан кийин ошо бойдон жагылып калып кетип өрт чыгып кетсе, ал ошолордо төлөп берилбейт да. Жалал Абад облусунда өткөн жылы 12 миңге жакын адам турак жайын камсыздандырган. Быйыл 8740 гана турак жай камсыздандырылды. Жагдайды адистер пандемия шартына байланыштырганы менен коомчулукта камсыздандырууну эп көрбөгөндөр арбын экени байкалат. Мен үйүмө камсыздандырганым жокмун. Мен эми ишенбей атамын. Майра ал эми жылына 600 сом төлөп коюш керек экен. Мен эми сактыкка кордукчу эметип коюш керек. Анан ушул үй bir кичине bir төшөк, bir кыпындай, bir күкүрт алып чыга албай калган үйгө ушундай келип пишкектендирип бербегенден кийин ишениш кыйын да сада болоюн. Ишенбейсиң да. Шаарда туракча ээси камсыздандыруу үчүн жылына 1224 сом, айылдыктар 612 сомдон төлөшөт. Уюмдун Жалал Абаддагы өкүлчүлүгү быйыл ар кандай кырсыктан жабыркаган 22 турак жайга болгону миллион сомдун айланасында гана каражат бөлгөн. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Агамбердиев, 7. Кыргызстанга белгилүү диктор Мукан үнү менен кыргыз элинин эсинде калган кыргыз телесинин жүзү Анаш Кадырова кыргыз элинин сыймыгы. 20 жылдын доорун теленин кемесинде сүзгөн белгилүү дикторду каралаган билдирүүлөр интернет тармактарында жайылууда. Буга себебин Анаш Кадырова коомдук каналда болуп жаткан кадрдык башаламандыктарды ачык айтып чыккан үчүн атайын каралоо аракети жүрүп жатканын айтышууда. Өлкөбүз кандай гана кырдаалды башынан өткөрбөсүн, жоопту милдет мойнуна жүктөлгөндөрдүн катарында коомдук телерадио берүү корпорациясынын эмгек жамааты да бар. Кыйын учурларда жетекчинин бар жогуна карабай, укугун билип, милдетин аткарууга шашкан жааматтын арасында кадрдык башаламандыктар болуп жатканын элге эмгеги сиңген диктор КТРКнын байкоочу кеңешинин мүчөсү Анаш Кадырова ачык айтып чыккан. Менин көп жылдык ошо радио, телевидение тармагында тажрыйбам бар. Ошондуктан КТРКдагы бүт иштердин коен жатагынан бери билем. Алато 24 каналынын продюсери Сүйүта Соорбаеванын үстүнөн байкоочу кеңешке анын коррупциялык иштери туурасында арыз түшкөн. Анан ошону биз карап аягына чыга элек болчубуз. Маданият тарых тил каналынын продюсери Назира Аалы кызынын Шайыр апалар деген проектisi боюнча дагы ошондой эле коррупция иштери бар экен. Ал боюнча да каттар келген, өздөрү дагы арызданып келишкен. Анан эми байкоочу кеңеште отургандан кийин буларды карашка туура келет. Алардын кылып аткан иштерине мындай критика, замечание айтасың. Анан жакпай каласың албетте. Чындык чыркыраганы менен өмүр бою тележаатында элге эмгеги сиңген диктордун айткандарына териккендер бир беткей каралоо жүргүзүп жатканы туура эмес дешүүдө. Бул эгерде ушундай кыздарыбызды эч бир жерде бир жаман элге журт үчүн деп күйүп жүргөн кыздарыбыздын бири. Мен билгенде патриот кыздардын бири. Улуттун кызыкчылыгы үчүн күйүп. Анан ушундай кыздарды жаманаттуу кылып отурсак, кимде биз эртең иштетип кайсы кыздарыбызды өстүрөбүз? Анын тегерегиндеги каралоо жумуштары бул туура эмес, жалган деп ойлойм. Анаш Кадырова соңку учурда КТРКны ар кандай айтылган сындардан арылтып, демократиялык жолго багытын өзгөртүп, реформалардын жасалуусуна салым кошушубуз керек деген пикирде. Байкоочу кеңешти кетиребиз деп кээ бирлери революциядан кийин бакырып чыгышты. Эми мен айтайын дегеним, байкоочу кеңеш кеткенден дагы, анын отургандан деле бир чоң өзгөрүш болуп кетпейт. Өзгөчө мага карата Назира Аалы кызы каралуу башы менен кат топтоп чуркап жүрөт. Байкоочу кеңеш деген бул акча албайт мамлекеттен, машина минбейт, жабышып калган креслосы жок. Мындайча айтканда биз бекер иштейбиз. Жазында байкоочу кеңеш жогорку кеңешке отчет берди. Ошондо башкы директордун кемчилдиктерин мен сындап чыктым.
КТРКда реформа жоқ, контент начар. Коомчулук көп жылдардан бери КТРКга нааразы болуп келишет. Көрсөтүүнү бир жактуу бербейлик, ар тараптуу кылып берелик. Оппозициясын, позициясын бардыгын сүйлөтүп, бардыгын көргөзөлүк деген талапты коюп жүрөм. Эгемендик алган 30 жылдан берки олку-солку саясий кырдаал жөнөкөй жарандарга чейин таасирин тийгизип жатат. Мындай кырдаалда өлкөнү маалымат менен камсыздаган башкы телеканалда эмгеги сиңип калгандар сын пикир айтып жаш муундарды оңдоп түзөөгө укугу бар, сынды туура кабыл алышы керек дешүүдө. Кудай берген адамга Кудай урган акмак асылат деген. Ошол өңгүттө мен жакын арада ушу средства массовой информациядан угуп калдым. Анаш Кадырова жөнүндө дагы ар кандай жаман ой пикирлерди жөнөтүп атканын. Себеби бул кишинин кыргыз элине кылган радиого, телевиденияга, ошол эле журналистика жагында жасаган эмгеги алатоодой. Муну эми кечеги жаш балдар, кечеги жаңы журналисттер муну баалабай, барктабай, биз кыргыздын бир нарктуу жакшынакай салтын булгап атабыз да. Себеби улууга урмат, кичүүгө ызат деген жакшы бизде кыргызда салт бар. Аны унутуп калып эле ар кандай дардактаган, акылы жок багыттагы бир жакшы жаман маалыматтардын баарын жөнөтүп атышат да. Эске салсак, 5 октябрдагы тополоңдон кийин коомдук каналда дагы орун алмашуулар болуп, айрым жетекчилерге сын пикирин айткан Анаш Кадырованын телефондук сүйлөшүүлөрү социалдык тармактарга жайылып кеткен. Маалыматтын бир тараптуу таркап кеткени айтылып, Анаш Кадырова аны каралоо катары эсептеген. Айжигит Матраимов, Калсы Бактыбеков, 7 канал, Бишкек. Сиздер кабар маалымат программасына ортоктош болдуңуздар. Аны мен Шергаzy Турдукулов алып бардым. Эгер мыйзамсыз көрүнүш же укук бузууларга туш болсоңуз, экрандагы номерлерге кабарлап коюңуз. Биздин журналисттер жооп алып берүү аракеттерин көрүшөт. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.